мен комиссиянын корутундусу эле боюнча жооп берейин десем, өзүңөр чоң саясат боюнча суроо бересиңер. Мен сиздерден сурам, ушул корутундудагы ар бир тамгага жооп берем. Ошо жерден мыйзам бузуу тапсаңар процедурадан, ага да жооп берем. Эмнеге таянып иш кылдың дедиңиз? Мен 4 жагдайды айтайын. Биринчиден, укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөчүлөрдүн далили боюнча азыр СИЗОдо жаткандардан 3-4 көргөзмө бар. Аны бөлүп коюшту. Бул биринчи жагдай. Экинчи, СИЗОдон чыгып келген 10 чакты саясатчы айтып атат. Ага ишенишибиз керекпи? Үчүнчү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү азыр бу жерде отурушат. Алар айтып атат, ооба, экс-президенттин фамилиясы бар, бирок ага иш козгой албайбыз. Аны өзүнчө бөлүп койдук деп атат. Төртүнчү, катты көрсөтүлүп атат. Бешинчи, комиссиянын мүчөлөрү ушундай деп чечти. Рахмат сиздерге. 6-чы микрофон, процедурный маселе. Танышбек, суроолорго жана талкууга чек коюп коесузбу? Рахмат. Добуш коюп койсоңуз. Урматтуу депутаттар, депутаттардан сунуш келип чыгып атат. Ахматов Алмазбек Жумабековичтен суроого жана талкууга чек коюу. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 85, каршы 7, баары 92, катталды 103. Сунуш өттү, суроого жана талкууга чек коюлду, урматтуу депутаттар. Сөз Бокоев Кенжебек Саттымкуловичте. Рахмат, мен суроо жана сунуш катары ушул материалдарда докладында айтылып кетти. Ушул жерде мына башкы прокуратуранын да өкүлү отурса керек. Мына ушул материалдарда айтылган тергөөчүнүн оозу менен президентке жазуу жүзүндө ушундай кечирим сурасаң, сенин ишиңи токтотобуз деген тергөөчүгө, надзирать эткен прокурорго кылмыш иши козголуп атабы? Барбы ушул жерде башкы прокуратуранын өкүлү? Ооба, Кенже Сылыч. Комиссиянын ишинин жүрүшүндө ушул 9 фактыдан бөлөк дагы 10дон ашык факт айтылды. Үй бүлөсү жөнүндө, балдары жөнүндө, кум төр жөнүндө, дачасы жөнүндө бирөөнү да кошкон жокпуз. Анда комиссия өзүнүн ишинин ыйгарым укугунан ары чыгып кетет эле. Жанагы сиз айткан факт, аны Талгарбеков жазып берди. Биз анын комиссиянын генералдык прокуратурага жөнөткөндө кошо тиркеп жөнөтөбүз. Ал ошол следовательдин атында айтып берди, Калматов да айтып берди. Экөө тең мамлекеттик кызматкерлер. Бирөө депутат болгон, бирөө экс-министр, губернатор, вице-премьер болгон. Ушу мошенник Маевскийге ишенип кыргызстандыктар, анын эки Кыргызстандын гражданына кантип ишенбейбиз? Биз ошондо да айтып атабыз, шектенүүгө гана негиз бар деп.